Фризланда урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз бүгүн кол өнөрчүлүк темасынын алкагында кеп кылуудабыз. Бизге Атайын Ак Суу районунун Кайырма Арык айылынан келип калгандагы таланттуу мейманыбыз бар. Анда мен сизге тааныштырып өтөйүн. Уус чебер, кол өнөрчү, көп кырдуу талант Нурлан кызы Жаңыл бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Куш келдиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, жакшы. Кутман таңыңыздар менен. Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Эртең менен канчада турасыз? Бүгүн эрте туруу кыйынчылык жараткан жокпу? Жок, дайыма эле эрте турам. Бүгүн бирок эртерээк турдум да. Жакшы. Бизге мына ушундай өзгөчө бир студиябызды көрккө бөлүп алып келип калган кол баштыктар, буюм тайымдар турат бул жерде. Алгач ушулардан баштайлы. Жасалуу ыкмасы кандай? Негизи эле кол өнөрчүлүккө эмне болуп келип калдыңыз? Канча жыл болду? Алгач жасаган кол баштыгыңыз эсиңиздеби? Мен өзүмөн айта кетсем, мен өзүм Жети Өгүз районунун Жети Өгүз айылынан болом. Мен өзүм ошо эс тарткан эле токуйм. Башында ушундай чешкаларды, мындай башмактарды токучумун. Учурда ушундай сумка токуймун. Сумка токуганыма бир 3-4 жыл болуп калды да. Алгач буларды интернеттен көргөм. Анан кандай токулат, баарын көрүп жүрүп, мунун жиби кайда сатат, ошолордун баарын көрүп, анан ошо Каракол шаарынан ал убакта бир эле жерде сатчу да, мындай шнурларды, мына мондай шнур менен токулат, мындай жип менен. Бул баягы жип керүнкү жумшак болот го, бул катуу экен, э? Бул катуу да, жана болуш үчүн болуш керек, э? Бут кийимдин боолору бар го, ошол сыяктуу да, бул катуу. Токуганда да катуу токулат. Мунун жарамдуулук мөөнөтү канча убакыт болот? Колдонгонго жараша болсо керек, бирок ошентсе дагы бышык эле келет окшойт менимче, аябай катуу келет экен. Бул деген аябай бышык болот да. Муну деген кир дегенде автомат машинкага эле жууп алып эле, анан формасын чыгарып эле, анан көтөрө берсе болот. Бул жерде формасын өзгөртүп коюп, жуугандан кийин андай болбойт да, жумшарып кетип? Жок, ушул бойдон эле кандай токулса ушул бойдон калат. Эң жакшы. Анан бул жерде атайын керектелүүчү жип шуусун бизде Каракол шаарында эле жеткиликтүү, э? Баасына жакшы элеби? Ооба, Караколдо бар ошо мондай темирлерин, замочкаларын, мондай чынжырларын дагы өзүнчө сатып аламын. Негизи бияктан да тапса болот да. Анан эми айтыңызчы, ушул бир кол баштыкты жасоо үчүн канча убакыт сарпталат? Көбүнчө муну жасап атканда сиздин оюңузда эмнелер коштойт? Баягы ар бири сүйүү менен токулса керек. Ооба, мен негизи токуганда аябай, бул менин хоббим да. Аябай эс алам десем болот. Учурда мен 4 баланын энесимин. Анан ошо токуп отуруп кадимкидей мээм эс алат да. Анан ошо бир сумканы токуганда, мисалы могу чоң сумкага бир 3 күн кетет. Көлөмүнө жараша болуп турбайбы? Көлөмүнө жараша. Буларга болсо 2 күн. Эгер бош болсом, анда 1 күндө токуй алам да, кичинерээгин. Демек, сиз эч кимден окуп үйрөнбөй эле, интернеттен көрүп эле өзүңүз үйрөнүп алган турбайсызбы? Ооба. Мен ошо интернеттен көрүп эле, анан ошо Бишкекте бир эже токуйт экен, ошондон МК сатып алгам да. Ошондой видео урок жиберет, сабак. Ошондон көрүп эле үйрөнүп, андан кийин ушундай фасондорун өзүм ойлоп чыгарып токуп баштадым да. Демек, бул жерде өзүңүз ойлоп тапкан фасондор турбайбы? Ар бири 5 кол башык турат, 5 тең ар башка, э? Ооба. Өзүңүздүн фантазияңызга жараша, э? Өң түсүн. Мен токуп атып эле ошо өзүм мындай фасондорун ойлоп, бул жерин замочка кылайын, же бул жерин мындай бекиткич кылайын деп, ушинтип ойлоп анан токуп чыгарып коем да. Эң жакшы. Анан бүгүнкү күндө кардарларды дагы топтоп калсаңыз керек. 3-4 жылдан бери ушундай кол баштыктарды токуп алектенип келе жатыпсыз. Ооба, мен ошо көп эле токуп саттым негизи. Москвага дагы ушундай кыздарыма, келиндериме деп ушундай подарка кылып жөнөтүштү да. Москвага бир 3-4 сумкам кетти. Анан азыр бул Кыргызстан ичинде деле сатам. Азыр эми ушундай WhatsApp'тан жиберип коем группаларгачы. Анан ошол жактан элдер көрүп, жактырып, анан заказ кылышат. Демек, сиз мындай кол баштыктарды алгачкылардан болуп токуп баштаптырсыз да, э? Бир 3-4 жыл болду окшойт, ушундайлар өзгөчө тренд болуп, суроо талап жогору болуп жатпайбы? Кайрадан кол өнөрчүлүккө басым жасалып, өзгөчө баа берилип десек болот, э? Ооба, билишимче ошо биз жакта мындайлар жок болчу да, анан ошо интернеттен көрүп, анда тетиги Украинабы, ошол жактан бир эже токуганын көрүп калып, аябай жактырып калгам.
Андан кийин өзүм ошо токуп сата баштадым. Азыр болсо ошо тренд болуп, мода болуп, уже көбөйүп кетти токугандар. Ушундай сумкалар. Баягы айыл жергесинде дагы өзгөчө белек издегенде эле дароо сиз эсине келсеңиз керек, бара калалы, ала калалы ушундай сонун кол өнөрчүлүк менен жасалган бир буюм тайымдар бар деген сыңары. Анан үйрөтчү дегендер барбы? Аларга үйрөтөсүзбү? Негизи үйрөтөм деп бир жолу чыккам, анан бир эже үйрөндү, бирок үйрөнө алган жок да. Бир аз дагы кичине болуш керек экен да, дээринечи. Ошо жакшы эле аракет кылып үйрөттүм, анан ошо жакшы үйрөнө албай койду. Демек, баягы өзүңдө каалоо болуш керек биринчи кезекте, андан кийин анан аракет кылса сөзсүз түрдө ишке ашат. Анан өзүңүз атайын ушундай сабактарды жаздырып, баягы видео сабактарды кылып, сатып, киреше табайын деген оюңуз барбы? Ооба, мен ошо буюрса мындан дагы көп жакшы ийгиликтерге жетишейин деп атам. Буюрса алдыда чоң максаттарым бар. Анан булардын баасы кандай, жеткиликтүү элеби, капчакка туура келеби? Ошол туурасында айтып бериңизчи. Мисалы, бул чоң кол баштык, бул кичинекей канча сомдон турат? Бунун деген ошо биринчи расходун эсептейм. Расходун эсептеп туруп анан ошо токуган акымды кошуп коем да. Мисалы, муну айта кетсем 2000ге сатам. Мунун расходу 1000 сом болсо 1000 сому калып калат да. Туура эле экен, себеп дегенде ушунчалык көздүн майы кетип атат, эмгек кетип атат. Өзгөчө бул индивидуалдуу болуп атпайбы? Мисалы, башкаларда жок, жалгыз эле бир экземплярда сатып алуучу да болот. Эмкисин мындай окшоштуруп жасайын десеңиз дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн, Анан идеяны көбүнчө кайдан аласыз? Мындай кол баштыктарды атайын интернет айдыңынан карайсызбы? Же болбосо көтөрүп жүргөн айымдарды көрүп, анан ошого окшоштуруп жасайсызбы? Өзүм негизи интернеттен эле карайм. Анан мисалы жарымын карасам, жарымын өзүм башкача кылып токуп коем да. Анан кардарларыңыз буйрутма берип, алып, ушундай жүзүндө кубаныч пайда болгондо сизде дагы өзгөчө эргүү пайда болсо керек, дагы жасагыңыз келип. Ооба, менден мисалы бир сумканы подаркага деп сатып алышат, анан апаларына ошо белек кылып бергенде мага видео отчет жиберишет да, аябай ыраазы болуп. Анан аябай ошону көрүп, мындай күч кубат пайда болуп, аябай мен да ыраазы болуп калам да. Анан мына ушундай баштыктарды токуш үчүн бизге эмне керектелет? Атайын ала келдиңизби? Көргөзүп берсек болобу? Ооба, мондай эле шнур жип. Мындай крючок менен токулат. Мындан бир канчасы кетсе керек, мындай бир сумка жаралышы үчүн? Ооба, алдыгынан 5-6 кетет да негизи. Жакшы. Анан алдыгы эле керек болот, Крючок менен эле ооба, жаратып койсок болот ушундай сонун керемет буюм тайымдарды, Ооба. Жакшы. Анан бул жерде дагы мындай бут кийимдерди көрүп турам, буга токтолуп өтсөңүз. Өзгөчө экен көрүнүшү, Бул деген трикотажный жип деп коет да, жанагы. Тердетпеген бутту, Жана материал чүпүрөктүн кесиндилери да. Ушундай. Бул да токулма, Ооба. Бул да трикотажный жип деп коет. Бул да базарда сатылат. Ушундай, бул деген массажный деп коет да, алдыгына бала кийгенде таманына мындай массажный болуп катуу экен, жакшы болот да. Жакшы. Анан мына ушундай атайын кышкыга дагы жеу носкилерди токуйт экенсиз, байпактарды. Бул деген жөнөкөй эле жиптен токулган. Ушундайларды кыш бою токуп сатам да өзүм. Мына мындай бут кийимдерге буйрутма бергендер көп элеби? Кызыгып калып. Ооба, негизи ручная работа деп жакшы бааланат эмеспи анан. Бул жерде да топу баш кийимге да окшойм, Бул беретка. Сиз жалгыз эле кол баштык эмес, анын ичине дагы көптөгөн буюм тайымдарды кошуп келе жатсыз, бүгүнкү күндө. Ооба, сумка менен эле эмес, ушундай береткаларды, кийимдерди, ушундай чешкаларды, жум байпактарды токуй берем. Жакшы. Анан көбүнчө неден эргүү аласыз? Кайсыл убакта колуңуз тиет ушундай сонун керемет буюмдарды жаратууга? Негизи өзүм эле ошо аябай токугум келе берет да, анан мисалы тамак жасап атып эле бара калып, тамагымды асып коюп токуй калам, балдарымды уктата калып токуй калам, ошентип эле ошо токуйм. Үй кожойкелердин дагы көзгө көрүнбөгөн, айлык акы төлөнбөгөн бир топ бир жумуштары бар да. Анын баарын жетишип, ошол эле учурда ушундай өзүңүздүн жакшы көргөн хоббиңизди дагы бирге ала кетүү бул мыкты деңгээлде жакшы жаңылык десек дагы болот. Анан үй бүлөлүк кирешеге бир аз салымыңызды кошуп жатасызбы бүгүнкү күндө? Киреше табуу мүмкүн бекен? Ооба, үйдө отуруп эле акча тапса болот деп айта кетмекчимин. Ошо сумкаларымды сатып, өзүм майда чүйдө ар нерсе буюмдарыма жарайт да. Бүгүнкү күндө үй кожойкесиз, Ооба. 4 баланы тарбиялап келе жатасыз, дагы андан сырткары немен алек болуудасыз? Ошо үйдө ушундай сумкалар жасайм, кээде гүлдөр жасап коем, белекке.
эң негизги сиздин колдоочуңуз, жолдошуңуз окшойт, Ооба. Себеп дегенде бизге дагы сиздин жолдошуңуз байланышып, менин жубайым ушундай сонун керемет буюмдарды жаратат, сиздерге келип маек куруп берсе болобу деп байланышты эле. Эң жакшы себеп дегенде үйдө сөзсүз түрдө колдоочу болуш керек, Ошондо анан алдыга карай өсүп, өнүгүү, алдыга жылуу дагы бир кыйла жеңилирээк болот. Анан дагы булардын өзгөчө дагы сырлары тууралуу айта кетсеңиз, эң эле оор жери, кайсыл жерин жаратуу бир аз сизге түйшүк жаратат? Негизи Бүтүшү бир аз кыйыныраак болуш керек, Жок, бүтүшү оңой эле, негизи таманы да могу асты бир аз оорчулук жаратат. Таманы жакшы, таманы жакшы чыгарып алсам эле анан үстү жакшы болуп кетет да ошо менен. Анан булардын баардыгын тең эле өзүңүз эле тагып коесуз да, же бирөөнүн жардамы, көмөгү керек болобу? Жок, өзүм эле тагып коем, кичинекей ат тишим бар, ошо менен эле тагып коем. Булардын баары жеткиликтүү бүгүнкү күндө табылат, сатылат, Ооба, сатылат. Караколдо. Анан ушу күнүңүздүн канча бөлүгүн ушул кол өнөрчүлүккө арнайсыз? Бир 4-5 саат десем болот да. 4-5 саат. Анан бирөөкүнө барып калганда же көчөдө кетип баратканда деле ушундай жаралган, кол эмгектен жаралган бир буюм тайымдарды көргөндө көзүңүз дароо түшүп калса керек. Ооба, негизи ошо мен өзүм кайрымарыкта ошо кайненем шырдак жасайт да. Анан ошо кайненемди карап эле ушундай суктана берем, бирок учурда үйрөнө элекмин шырдакты. Баягы кайнененин камырынан болгон турбайбы бул жер, Ошол жагы да болсо болот. Анан көбүнчө сизге буйрутма бергендер кайсыл курактагы айымдар болуп калат? Жаш кыздар көбүнчө кайрылышабы? Ооба, негизи жаш кыздар, студенттер, ошо негизи эжелер бар эле да, иши болсо. Анан мунун өңүн тандоодагы өзгөчө бир кол баштыктын чыгышына таасир берсе керек. Мындай нейтралдуу түстөр деп коет эмеспизби? Өтө көңүл бурдурбаган, мына ушул сыңары түстөргө көбүрөөк буйрутма түшөбү? Ооба, негизи ар кимдин табити ар башка да. Анан кээ бирөө мисалы кызыл кардиганым бар эле, кызыл сумка токутайын дедим эле деп, же кара токутайын дедим эле. Кара деген эми бүт кийимдер менен кете берет эмеспи? Ошондой кардарлар бар да. Анан сизди көрүп дагы үйдө кызыңыз дагы ушинтип үйрөнгүсү келип, бир аз көрүп атабы жасап? Кызым учурда 2 жашта, анан кичинекей экен, бирок жиптер түрүп берет да, мага жардам берет. Жакшы. Анан ушу үй кожойкелерине сизден кеп кеңеш болсун, кандай кеңеш берүүтү тилеңиз? Үйдө отуруп алып эле ушинтип кирешеге чыгып, балдарыңыздын каршында отуруп алып эле өзүң сүйгөн кесип менен алек болсо болот экен дагы, андан сырткары. Ооба, үйдө отуруп эле, мисалы жумуш жок деп эле отура бербеш керек да. Ушундай үйдө отуруп эле ушундай жумуш акча тапса болот демекчи мен. Ошол балдарым бар, иштей албайм дебеш керек да, негизи аял киши. Анан кээ бирде ушинтип токуп отуран бир аз эс алайынчы деп бир чарчап, кармагыңыз келбей калган учурлар болобу? Көбүнчө айтышат го, баягы мурда көп тикчим эле, азыр кармагым келбейт деген сыңары. Жок, мен наоборот, бул крючогума психолог деп ат кое алгам да. Анан токуганда мен ушундай наоборот эс алам да. Анан кол эмгек өзгөчө сүйүү менен жаралат. Анан сиз муну менен токуп атып, эмнелер оюңузга келет? Дагы алдыга пландарды коюп, бир ушундай сезимдер менен коштолсо керек, Ооба, мен ошо бир сумканы токуп атып эле уже алдыга пландап баштайм. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга ушундай чоң мындай люлька деп коет эмеспи? Ошондой токуйун деп буюрса, ошондой кыялдарым бар да. Ооба, ошо кичинекей балдарга дагы атайын төшөктөрдү дагы, жумшак төшөктөрдү да токуп атышат го. Ал бир аз жеңилирээк болсо керек буларга салыштырмалуу, Ооба, махровый жип деп коет, аны ошо жумшак да. Ошо менен плеттерди да токса болот. Анан ушул сиз өзүңүздүн бир купулуңузга толгон, эсиңизде калган, кардарга дагы жагып, ушунчалык кубаныч тартуулаган буюмуңуз эсиңиздеби? Ооба, ошо Каракол шаарында базарда бир эжеге сатканмын 2000ге. Ошого көп нерсе алып аябай сүйүнгөм да. Негизи аябай жугумдуу болот да, кол эмгектин эмеси акчасы аябай жугумдуу болот демекчимин. Жакшы. Анда сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Таңыртэ келип бизге ушундай сонун жагымдуу маек куруп берип кеттиңиз. Дагы кол өнөрчүлүктүн ушул түрүн өнүктүрүп, дагы мыкты бир буюм тайымдарды жарата бериңиз. Бул дагы болсо өнүгүп келе жаткан кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн жаңы башаты деп дагы атасак болот, Анда сизге эркин микрофон болсун, жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө кайрылуу жасап, салам жолдой өтсөңүз болот. Чоң рахмат сиздерге дагы. Мен ошо жетегибизде өзүмдүн апама салам жолдомокмун. Жана ошондой эле кайрымарыкта кайненем, кайнатам, үйдө кайнагам, кайнэжелерим бардыгына чоң салам. Мени тааныган тең туштарым, курбуларым баарыңыздарга чоң салам демекчимин.
Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бизде конокто кол өнөрчү, угуз чебер, көп кырдуу талант, 4 баланын апасы Нурлан кызы Жаңыл бизде конокто болду. Ал эми Көл таңы берүүсү өз эфирин алдыга карай улантат.